Allah subhanahu wa ta'ala Nur surasında "Kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ve yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha habirun bima yasnaun." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aytып атат Allah Taala. Ayt ыймандуу эркектерге дейт. Ыймандуу эркектерге айткын көздөрүн арам нерселерге кароодон сакташсын. Көздөрүн арам нерселерге кароодон сакташсын. Айткын ыймандуу эркектерге деп атат. Ва яхфазу фуружахум, жана жыныс мүчөлөрүн арам нерсеге, зынага түшүүдөн, зына кылуудан сакташсын. Айткын ыймандуу деп, ыймандуу эркектерге айткын деп буйруп атат. Залика азка лахум, мына ошол алардын көздөрүн, жыныс мүчөлөрүн сактоолору өздөрү үчүн жакшы деп атат. Өздөрү үчүн тазалык, өздөрү үчүн жакшы деп атат. Инналлаха хабирун бима яснаун. Allah subhanahu wa ta'ala алардын жасап жаткан нерселеринен кабардар деп атат. Алар эмне нерселерге карап атат, эмне нерселерди жасап атат, Allah subhanahu wa ta'ala кабардар. Айт мына ошол нерсени алар көздөрүн сакташсын, жыныс мүчөлөрүн арамдан сакташсын деди. Ва куллил муъминат яғуддудна мин абсарихинна ва яхфазна фуружахун. Жана ошондой эле ыймандуу аялдарга дагы айткын деп. Ыймандуу аялдарга айткын көздөрүн арам нерселерге кароодон сакташсын. Жана жыныс мүчөлөрүн арам нерсеге, зынага түшүүдөн, зына кылуудан сакташсын, айткын деди. Ыймандуу аялдарга, ыймандуу эркектерге айт деп Allah subhanahu wa ta'ala буйруп атат. Эгерде инсан өзүнүн көзүн арам нерсеге кароодон сактай ала турган болсо, анда бул адам зынага түшүүдөн өзүн жеңил эле сактап алат. Анткени көз менен карагандан кийин анан эмне? Зынага баруу, зынага түшүү, арам нерсеге түшүү деген нерсе башталат. Шайтан адамды бирден бир алып барып туруп зынага түшүрүп койбойт. Эң биринчи көз менен кароо башталат. Ошондуктан Allah subhanahu wa ta'ala бул жерде эмне көздөрүн сакташсын деп көздү сактоону биринчи эскерип атат. Андан кийин жыныс мүчөлөрүн, намыстуу жерлерин арамдан сакташсын деп атат. Демек адам, мусулман адам эмне көзүн сактаганга аракет кылуу керек. Көзүн сактай алса, эмне айтканыбыздай арам нерсеге түшпөйт, ал арам нерсеге барбайт. Көздөн башталат. Көз менен караганда анын жүрөгүндө эмне оору түшөт. Жүрөгүндө каалоо пайда болот. Анан жүрөгүндө пикири, ою пайда болуп, ошол ою козгоп, жүрөгүн козгоп олтуруп, аны андан кийинки аракеттерге түртүп барып анан зынага түшүрөт. Дагы Allah subhanahu wa ta'ala айтат: «Иннас-сам'a вал-басара вал-фуада куллу улаика кана анху мас'ула». Көз, кулак, жүрөк, булардын бардыгы эмне? Аллахтын алдында суралат деп атат. Суракка тартылат деп атат. Кулагы менен эмнени укту, көзү менен эмнеге карады, жүрөгү менен эмне нерселерди чечим чыгарып, жүрөгү менен ойлонду, эмне нерселерге чечим чыгарды. Эмне булардын бардыгы эртең Allah subhanahu wa ta'alанын алдында суралат деп атат Allah Taala. Allah subhanahu wa ta'ala дагы башка бир аятта айткандай, кыямат күнү пенделердин ооздоруна мөөр басылып коюлат. Алардын ооздору сүйлөбөйт ал күнү. Алардын дене мүчөлөрү күбөлүккө өтүп, өздөрү жооп беришет.
Эмне амалдарды жасаган, көз эмне нерселерге караган, тил эмне нерселерди сүйлөгөн, кол эмне нерселерди кармаган, буту менен кайсыл жактарга басып барган, бүт мына ушул мүчөлөр эмне өздөрү сүйлөп, өздөрү жооп берет. Бул жерде Алла субханаху ва тааля көз, кулак, жүрөк булардын бардыгы эртең Алла субханаху ва таалянын алдында суракка тартылат, суралат деп атат. Демек, мусулман адам көзүн сактаганга аракет кылуу керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, имам Ахмад рахимахуллах муснадында жана башка хадис китептеринде келет. Хасан хадис бул. Пайгамбарыбыз айтты: "Ихфазу фуруджакум" деди. Үммөтүнө айтып атат. Эмне жыныс намыстуу мүчөңөрдү, намыстуу жериңерди арамдан сактагыла деп атат. Вакудду абсаракум деп дагы көзүңөрдү сактагыла деп. Көздү эскерип атат, көздү сактоону. Көз анткени зынадан сактанууга дагы эгерде сактай турган болсо, эң чоң себеп. Көзүн сактай албаса, эмне зынага алып бара турган эң эле коркунучтуу нерсе мына ушул көзү менен кароосу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кийинки муттафакун алейхи болгон хадисте, бул хадис Абу Саидин ал-Худри радияллаху анхудан келет. Иякум вал жулуса фит турукат дейт. Көчөлөрдө олтуруудан сак болгула дейт. Көчөлөрдө олтуруп алып, аялдарды күзөтүп карап олтурат да адам эгерде көчөдө көп олтурганды адат кылган болсо. Же аял адамдар эгерде олтурган болсо, алар дагы эркектерди күзөтүп карап олтуруудан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: көчөлөрдө олтуруудан, көчөнүн бойлорунда олтуруудан сак болгула деди. Ошондо сахабалар айтты: "О Аллахтын элчиси, биз көчөлөрдө олтурууга муктаж болуп калабыз" дешти. Биз бири-бирибизден пайда алабыз дешти, алымдар айткандай. Биз олтурбай койгон каргабыз жок болуп калат дешти. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Фа ида абайтум иллал маджлис фа'ату тариqa хаккуху". Эгерде сөзсүз олтурушуңар керек болуп калган болсо көчөдө, анда көчөнүн, жолдун акысын бергиле деди. Көчөдө олтурасыңарбы? Анда көчөнүн, жолдун акысын бергиле деди. Ошондо сахабалар: "Ва ма хакку?" Көчөнүн акысы, жолдун акысы эмне Аллахтын элчиси деп сурашты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Qadдул басар" деди. Көздү сактоо деди. Жолдун акысы. Жолдо олтурабызбы, же жолдо басып баратабызбы? Эмне жолдун акысы эң биринчиси эмне экен? Көздү сактоо. Bir. Wa kafful adha dedi. Жолдун экинчи акысы башкаларга зыян бербөө dedi. Зыян бербейсиң. Сөзүң менен болсун, кыймыл аракетиң менен болсун, зыян бербейсиң. Wa raddus salam, саламга алик алуу. Эгер салам берсе, бирөө ошо саламга жооп берүү. Бул жолдун үчүнчү акысы. Эгерде жолдо олтурабызбы, мына ушул акыларды сакташыбыз керек. Мына ушул акыларга көңүл бөлүшүбүз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Эгерде жолдо олтура турган болсоңор, көчөдө олтуруп калууга аргасыз болсоңор, олтурууну каалап турган болсоңор, эмне деди анда? Жолдун акысын берип койгула, көчөнүн акысын берип койгула деди. Биринчиси көздү сактоо, зыян бербөө, саламга алик алуу, вал амру бил маруфи ван нахю анил мункар деди. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу деди. Мына ушул 4 нерсени жолдун акысы деп эскерип койду. Көрдүңүзбү? Эң биринчи эмнени эскерип атат? Көздү сактоо. Хадис муттафакун алейхи болгон хадис. Бухариде, Муслимде келет. Имам Муслим рахимахуллах чыгарган хадисте Жарир ибн Абдилла деген сахаба радияллаху анху айтат: "Саалту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям ан назаратил фажа" деди. Мен Наби саллаллаху алейхи ва салламдан кокустуктан кароо жөнүндө сурадым дейт. Адам кокустан кээде карап каласың. Жолдо кетип атасың, же бир жерде турасың. Адам себеби карабай, баса албайт, тура албайт. Кокустан карап алса, кокустуктан карап алуу кандай деп ушул жөнүндө сурады.
Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям исриф басарак деди. Көзүңдү ал деди. Кокустан карап алдың да. Көзүңдү бур, көзүңдү сакта, көзүңдү ал деди. Эгерде көзүн сактап, көзүн ала турган болсо, карап тургандан, анда күнөөкөр болбойт. Анда балеге түшүүгө себеп болбойт. Анткени ал адам пайгамбардын насаатын кабыл алды дагы, көзүн кокустуктан карап калган болсо, аны сразу дароо эмне кылды? Көзүн сактап, көзүн тартат, көзүн алат. Көзүңдү ал деди. Карап тура бербе деди. Башка хадистерде келет, сен бир карасаң эмне? Мүмкүн эгерде ал кокустуктан. Буга адам күнөөкөр болбойт бул нерсеге. Күнөөкөр качан болот? Качан жүрөгүндө оору пайда болот? Бир карагандан кийин дагы карай турган болсо, андан кийин дагы карай турган болсо, мына ушул уламдан улам кайра карап назар салуудан эмне? Ошондо ал балеге түшүп, ошондо ал адам эмне жаман ойлорго барып, жана азыр келечекте келет, көздүн зынасына түшөт. Хадис имам Муслим рахимахуллахнын сахихинде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бухариде, Муслимде келген хадис, Абу Хурайра радиаллаху анхудан келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кутиба аля ибни Адам насибуху миназ-зина мудрикун залика ла махала" деди. Адам баласына зынадан болгон үлүшү жазылып коюлган, ал ошол зынага сөзсүз түшөт деди. Ошол зынага сөзсүз кабылат, андан башка аргасы жок деди. Ла махала деди. Алымдар айткандай, эгерде сактанууга аракет кылбаса, Аллахтан тиленип, Аллахтан ал адамга жардам болбосо, сактанууга аракет кылбаса эмне? Ал ошого түшөт. Зынадан болгон үлүшүнө түшөт. Бирок кимге Аллах Таала тауфик берип жардам бере турган болсо, ал адам зынадан сак болот. Себебин көрүү керек. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Фал айнани зинахуман назар" деди. Эки көздүн зынасы назар салып кароо деди. Арам нерселерге кароо деди. Эки көз зына кылат деп атат. Эки көз зына кылат. Көздүн зынасы арам нерсеге кароо деди. Көз. Бүгүнкү күндө көз зынасына түшүп калуу жолдору өтө жеңилдешкен. Туурабы? Алдыңкы хадисте айтылгандай, жолдо олтуруп, жолго чыгып, көчөгө чыгып, ал нерсеге анан карап, бул нерселерге муктаждык болбой калды бүгүнкү күндө. Ар бирибиздин колубузда смартфонубуз бар. Сен үйүңдө олтурасыңбы? Кайсыл жерде болбогун эмне ачсаң эле, сен эгерде сактанышты билбесең, көз зынасына түшө бересиң. Карай бересиң. Сени менен 24 саат бою колуңда турат. Каалагандай, каалаган нерсеңди карап тура бересиң. Каалаган нерсеңди көрө бересиң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деп атат? Эки көз зына кылат, көздүн зынасы арам нерселерге кароо деди. Андан кийин айтты: "Вал узунани зинахумал истима" деди. Эки кулактын зынасы арам нерселерге кулак салып угуу деди. Арам нерселерди кулагы менен уга турган болсо, бул адам эки кулагы менен зынага түшүп атат. Эки кулагы менен. Көрдүңүзбү? Мына ушул мүчөлөрү менен адам угуп, көзү менен карап, азыр келе тили менен сүйлөп, колу менен кармап, буту менен басып барып анан чыныгы чоң зынага түшүп калат. Эки кулак зына кылат, эки кулактын зынасы эмне деп атат? Угуу арам нерселерди деп атат. Вал лисану зинахул калам деди. Тилдин зынасы сүйлөө деди. Арам нерселерди сүйлөй турган болсо тили менен, бул адам тилдин зынасына түшүп калат бир тууган. Тил зына кылат деп атат. Тилдин зынасы сөз, сүйлөө деп атат.
Вал яду зинахал батш dedi. Қол зына қылады деп атады. Қолдың зынасы қармау деп атады. Еркек адам чоочун аялды көрүшүп, алымдар айткандай кармайт. Колу менен кармайт. Бул кол зынасына түшүп атат. Кол зына кылат, колдун кармоосу, колдун зынасы зына деп атат, кармоо деп атат. Варриджлу зинахал алхута dedi. Бут дагы, адамдын эки буту дагы зына кылат. Эки буттун зынасы эмне деп атат? Басуу, кадам коюп басуу, зына жолдорго басуу деп атат. Буту менен басып кетип атабы? Арам жолго. Бул адам буттун зынасына түшүп атат бир тууган. Вал калбу яхва ва ятаманна dedi. Жүрөк каалайт кумарданууну. Кумарын кандыруу жүрөк, адамдын напси каалайт деп атат. Жүрөк каалайт деп атат. Ва ятаманна үмүт этет. Ва юсаддику залика ал фаржу ва юказзибуху. Эми жыныс мүчө, адамдын намыстуу жери ошол каалап турган, жүрөгү каалап турган арам нерсени, же аны ага түшүп, зынага түшүп, аны тастыктайт. Же болбосо зынадан сактанып эмне, аны жалганга чыгарат dedi. Чыныгы зынага алып барып туруп, эмне түшүрөт деп атат? Жыныс мүчөсү ошол акыркы чыныгы чоң зынага алып барып туруп түшүрөт деп атат. Чоң зынага түшүү менен эмне кылат деп атат? Ошол дене мүчөлөрү менен, көзү менен, кулагы менен, колу менен, буту менен түшкөн зынаны, ошол зыналарды эмне деп атат? Чоң зынага түшүрө турган бул эмне деп атат? Жыныстык мүчө деп атат. Көрдүңүзбү, урматтуу мусулман бир тууганым? Бүгүнкү күндө айтканыбыздай, көз зынасына, ошол чоң зынага алып бара турган жолдордун жолдор өтө бизге жеңилдешкен. Мисалы үчүн, тил зынасына түшүү, караңыз. Сиз каалаган адам менен азыр дүйнөнүн кайсы бурчунда болсо, дароо интернет аркылуу байланыша аласыз. Таң атканга чейин сүйлөшүшүңүз мүмкүн. Кулагыңыз менен таң атканга чейин сиз угуп, кулак зынасына түшүшүңүз мүмкүн. Туурабы? Антип баруу, айтканыбыздай көчөгө, жолго чыгуу, бул нерселерге муктаждык бүгүнкү күндө эмне жок болуп калды. Үйүңдө олтуруп туруп зынага түшө бересиң. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир тууганым, жанакы биринчи аятта, Нур сүрөсүндөгү аятта Алла субханаху ва тааля бизге айтып атат. Эмне деп атат? Айт ыймандууларга, ыймандуу эркектерге айт, ыймандуу аялдарга айт, көздөрүн арам нерселерге кароодон сакташсын, жана намыстуу жерлерин зынага түшүп калуудан сакташсын деди. Көздү эскерип атат. Көздү сакташсын, көзүн сакташсын, кароодон сакташсын деп. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, биз ошол зынага алып бара турган жолдордон сак болушубуз керек. Мүмкүн эмес зынага алып бара турган жолдордон сак болбой туруп, зынадан сактануу. Айтканыбыздай, адам эң биринчи карайт, дагы карайт, андан кийин ойлонот, жүрөгүнө оору пайда болот. Андан кийин жүрөгү менен ойлонуп, пикирленип, ошол нерсени ишке ашыра баштайт, чечим кабыл ала баштайт. Андан кийин чечимден кийин буту менен басып барат. Туурабы? Көзү менен, кулагы менен, буту менен, колу менен алып барып туруп акыры барат дагы ошол зынага түшүп калат. Биз себептерден зынага алып бара турган жолдордон сак бололу.